Жалал-Абад шаарында жыл мыктыларын аныктоо иш-чарасы өткөрүлдү. Анда жетекчилер, ишкерлер шоу чөйрөсүнүн мыктылары аныкталды. Келген жалпы конокторго дасторкон жайылып, концерттик программа тартууланды. Саламатсыздарбы, ардактуу регион телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү, сыйлык тапшыруу менен жалпы катышуучулары, жылдагыдай Жалал-Абад шаарында лидер года сыйлык тапшыруу менен бүгүнкү кечте ачык деп жарыялайбыз. Жыл мыктыларын аныктоо иш-чарасында регион жылдын мыкты телеканалы аталды. Жогорку деңгээлде уюштурулган иш-чарага телеканал медиа өнөктөш болуп, уюштуруучуларга ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Номинация мыкты телеканал 2024. Өзүм балам айтып коеюн. Регион телеканалы деп Лидер года сыйлыгы бул рет 4-нчү жолу өтүп атат. Буюрса ушул жыл сайын регион телеканалы менен баштап, кызматташып, ушу башкы медиа партнер кылып өткөрөбүз чогуу биргеликте. Анан жыл сайын ары бир жагы оңой, бир жагы татаал болуп баратат. Татаал болгон жагы элди жыл сайын жаңы сахна, жаңы шоу программа менен таң калтырыш кыйын болсо, ал эми оңой жагы номинанттарды толтуруу, спонсорлорду толтуруу жагы аябай оңой болуп атат. Себеп дегенде бир номинант уже бул жактан номинация алгандан кийин мен мыкты деп тандадыңар эле, ушул жерден кийин мыкты деген номинацияны алгандан кийин менин кардарларым мындан да көбөйдү, мени мыкты экен деп көбү ишенип келип атат деп ушундай бир жакшы өзгөрүүлөр болуп атат да. Иш-чаранын катышуучулары Жалал-Абад шаарында мындай иш-чаралардын өткөрүлүшү жакшы көрүнүш дешет. Анткени ар бир тармактын эмгегин баалоо менен атаандаштыкка чыдамдуу болууга түрткү берет. Өз негизи өткөн эле эмеспиз, бирок көп жылдан бери иштеп келебиз. Анан окуучуларды, студенттерди колдоп, тил жактан колдоп келгенибиз үчүн бул сыйлыкка татыктуубуз деп ойлойбуз. Ушулар катарында биздин дүкөн 2024 жылда мамлекетибизге салык төлөө жагынан да жакшы жардамын тийгизди. Андан сырткары элге эң арзан телефондор жана гаджеттерди сунуштоо менен өзүнүн салымын кошту. Ушул жыл баарыңыздарга ийгиликтүү келсин. Баарыңыздарга чоң рахмат, ийгилик. Биз негизи 2021 жылдан бери Абад Клининг компаниясы Жалал-Абад шаарында элге кызмат кылып келет. Андан сырткары ар жылы Орозо айларында биз мечиттерди жууп тазалоо демилгесин көтөрүп келебиз. Учурда Ош, Жалал-Абад, Бишкек шаарларында филиалдарыбыз иштеп жатат. Жана Жалал-Абадтарда биринчилерден болуп клининг тармагын бул жака алып келген айымдардын бири болом. Ошол дайыма элибизде тынчтык болсун, ар бирибиздин жумушубузда береке болсун. Лидер года аталышындагы жыл мыктыларын аныктоо Жалал-Абад шаарында бул жылы 4-нчү рет өткөрүлдү. Иш-чаранын толук чыгарылышын 31 декабрь күнү регион телеканалынан көрө аласыздар. Номинация эң мыкты жайым 2024 по версии опроса лидер года Самара. Айбек Исабеков, Шерзат Экембердиев, регион.